Регионда Абалким автордық программасы, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Сиздер менен кайрадан жолуктурганыма мен абдан кубанычтамын. Бұл аптанын баш ченинде өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, бир топ суроолорго жооп берди. Президенттин быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча басма сөз жыйынына катышууга 92 массалык маалымат каражатынан 188 журналист аккредитациядан өткөн. Алардын ичинен 160-ы жергиликтүү, 15-и чет элдик журналисттер. Президент Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү үчүн негизги шарттар түзүлгөнүн, аймактарды каржылоо кескин түрдө жогорулатылганын, президенттик мөөнөтү бүткөнчө бардык муктаж айылдар таза суу менен камсыз болоорун айтты. 2 жылдык ишинин жыйынтыгы тууралуу айтып жатып, президент Жээнбеков коомдогу биримдикти бекемдөө, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон тышкы саясатты жүргүзүү, аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, коррупцияга каршы күрөш жана сот укуктук реформа багытында пландарды ишке ашыруу менен алек болдум деп белгиледи. Улуттук долбоорлор ишке ашууда аймактардын потенциалын жогорулатат. Бул багытта төмөндөгүдөй натыйжаларга жетиштик. Гидроэнергетика багытын алсак, Токтогул КЭСин реконструкциялоо биринчи фазасы аяктады. Мен өзүм барып, ал менен таанышып келдим. Бул иштер толугу бүткөндө КЭСтин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Технологиялык жабдууларды импорттолгон ишканалар бажы алымынан бошотулду. Быйыл Кыргызстан ветеринардык көзөмөл системасы Евразия өлкөлөрү тарабынан эквивалентти деп танылды. 2019 жылы Кыргызстандан Кытайга экспорттолгон товарлар 25%-га өстү. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн социалдык жөлөк пулунун көлчөмү 3.400 сомго чейин чыгарылды. Ага бюджеттен 412 миллион сом каралды. Өлкөнү санариптештирүү багытында иш аракети жакшы темп менен жүрүп жатат. Өмүрбек Токтогул Бабановдун таржымалы бул чоң бизнес менен чоң саясаттын кызыкчылыгы аралашып кеткендигинин эң таза накта үлгүсү. Азыр мына шарт түзүлдү, ага мүмкүнчүлүк берилди. Муну иш козголгон экен, экономикалык иштер бар экен. Мына азыр тергөө иштери жүрүп атат. Аны барып өзүн актанысын, ал иш боюнча өзүнүн чындыгын аерде чын болуп чындыгын көрсөтсүн мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан эми 25 суроо 20 суроо боюнча азыр эми мен бергеним туура эмес экен, муну тергөө берет да, аялыктан тергөө берет, анан ал жерде жооп берет. Баткен чек ара боюнча чек ара эми мына Кытай, Казакстан чечилди, Кудайга шүгүр. Тайстан боюнча маселе оңой болбой атат, оор болуп атат, ачык айтышым керек. 2 жылдан бери мурун сүйлөшүүлөр токтоп калган. Бирок биз бул сүйлөшүүлөрдү жетишкенибиз болду, кайра баштадык жолугушууларды. Биз урматтуу Тайстан президенти Эмомали Шарипович Рахмон менен биринчи сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Мына биз кыргыз тарап, мына даярбыз. Дагы айтам, сөз эркиндиги бизде бар. Сөз эркиндигин бул мамлекеттин, элибиздин келечеги үчүн мен президент катары муну коргойм. Биз сөз эркиндиги бизде болот. Анан кечеки жана музейде чыгып аялдарды жыңалаштап коомчулукка чыгарышы, бул эми мен ойлойм, бул кемсинтүү деп. Кемсинтүү, аял затын кемсинтүү. Аны көрүш үчүн, биринчи караш үчүн, биринчи өзүң ойло, өзүңүн апаңы, энең ойло, кызың ойло, эже карындашың ойло, жубайың ойло да. Абалким президент айткандай эле өлкө өнүгүү жолуна түшүп, мурда болуп көрбөгөндөй чоң аракеттер көрүлүп жаткандыр. Анын жыйынтыктарын өлкө тургундары балким азыр сезбей жаткан болсо, кийинчерээк сезип баштар. Бирок абакта жаткан Садыр Жапаровго ырайым берилбей жатканы факт болуп турбайбы? Башка кээ бир тараптарга ырайым кылынып, башкача мамиле жасалып жатканына наразы болгондордун көп экени да белгилүү болуп турат. Өзү негизи президент Сооронбай Жээнбековго ушул ырайым сөзүнө байланыштуу кайрылуулар көбөйүп жатканы байкалат.
Biri ırайым kılыңız, ırайым бериңiz, ырайымдуу болуңуз dese, başkası ырайымдан kol üzüңüz, ырайымсыз саясат жүргүзүңүз, ырайымды камап салыңыз деген өңүттөгү талаптарды коюп жаткан учур. А балким керектүү тараптарга ырайым кылынып, ырайымдуу болсо, экинчи тараптагы ырайымсыздыкты талап кылып жаткандардын алдында салмактуураак жумуш кылган болот беле. Садыр Жапаров боюнча деле мен популистик кылып сотко мындай кылып айтсам, бул туура эмес болот. Бул сот системасы биздин мамлекеттин өзөгү болот. Өзөгү. Бул системаны реформа кылыш керек, талап кылыш керек. Азыр эми бул нерсе каралып атат. Арыз берип тур, андай кандай чечилет, бир мезгил менен чечилбейт. Андан кийин угасыңар дагы бул маселе боюнча. Ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Кыргыз саясатында кайрадан активдүү аракеттер башталды. Келерки жылы өтүшү керек болгон парламенттик шайлоого карата кээ бир тараптар ачык кадамдарын таштаганы байкалды. Эми баарыбызга белгилүү болгондой эле шайлоо алдындагы биригүүлөр, ажыроолор орун алат сыяктуу. А дегенде эле Атамекен партиясынын активдүү мүчөсү, Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов партиядан чыгып, мандатын тапшырып, саясаттагы жаңы жолун баштаганга киришти. А балким Шыкмаматовдун бул жүрүштөрү кайсыл бир тараптын буйругу менен келишимдин негизинде ишке ашырылгандыр. А балким чындап эле Алмамбет Насырканович өз каалоосу менен өз айткандай партия лидери Өмүрбек Текебаев менен болгон ичара мамилесинен улам кетүүгө аргасыз болгондур. Бирок кандай болгон күндө да Шыкмаматовдун партиядан кетиши Атамекен партиясы үчүн таасирдүү күчтүн азайышы катары бааланды. Мен 70 өлчөп бир кездим. Анткени ага чоң бир себептер болду. Койташ окуясына байланыштуу камоолор, тергөө иштери да активдүү формада жүрүүдө. Бул апта аягында Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асел Кодуранова жана КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаеваны камакка алуу аракети байкалды. Бирок аталган айымдар үй камагына алынып, тергөө органдарынын убактылуу кармоочу жайына киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Бирок мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев камакка алынып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул 4 жаранга Койташ окуяларында бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, калайман башаламанды уюштуруу, барымтага алуу боюнча айып тагылганы белгилүү болду. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери да камакка алынган. А балким экс-президент менен учурдагы президенттин жеке мамилеси бузулбаганда. Эки саясатчы бири-бирин колдоп, таяп, алардын айланасындагы саясий технологдор Кыргызстан үчүн чындап эле күйгөн болгондо азыркыдай кырдаал болбойт беле. Элдин тараптарга бөлүнүшү, талаш-тартыштар, бири-бирин акарат кылып, бүтүн өлкөнүн жашоосун олку-солку кылгысы келген тараптар үчүн шарт түзүлбөстөн биримдиктүү, ынтымактуу, туруктуу бекем эл болуп өнүгүү жолуна түшөр белек. Саламатта калыңыз.